Кылымдарды карыткан көчмөн элди даңазалаган комуз көсү чертилип, келген меймандарды лицейдин жамааты тосуп алышты. Өлкө аймагында 100га жакын улуттар жашаса, Каракол шаарында 26 улуттун өкүлдөрү күн кечирип келишет. Бул ирет дал ошол ар улуттун өкүлдөрү чакырылган. Хусейин Карасаев атындагы лицейдин мүдүрү Мемет Кара бул иш-чара улуттардын ынтымагын чыңдоого багытталганын белгиледи. Армияга даярдыктагы өзгөчө бизде Кыргыз Республикасындагы сабак түрүндө окутуп атабыз балдарды. Буюрса ушул келечекке бир эле билим эмес, тарбиянын дагы мааниси бар деп бул багытта көп салым салабыз. Шаардагы улуттардын өкүлдөрү лицейдин окуучуларын билим алуусуна жана спортко аралашып жатканын көрүү менен окуу жайдын жалпы жамаатынын ишин айтарлык деп баалашты. Шаардык кеңештин депутаттары да Каракол шаарынын 150 жылдыгына карата демилге көтөрүлүп уюштурулган ар бир самалык маанилүү дешет. Biz шаардын ынтымакта жашап келебиз. Шаардын ар кайсы тармагында ар кайсы улуттун өкүлдөрү эмгек кылып келет. Өзүңүздөр көрүп тургандар футбол площадкалары бар. Андан тышкары балдардын окуу жайына өтө ыңгайлуу. Ана өзүңүздөр көрүп турасыздар, жакында Кудай буйрса азыр жетекчилик менен сүйлөшүп атабыз. Качан бүтөсүнө спорт комплекси салынып келе жатат. Ушул биздин, мен айта кетсем болот, Кыргызстандын ичинде Сокол областынын баягы алдыңкы окуучулар ушул жерде окуп келет. Буга чейин улуттар менен биргеликте иш жүргүзүп келген Рыскул Сагынбаев облустун борборунда улуттардын диаспоралары ынтымакты туу тутуп, бир муштумдай биригип, кандай гана маданий иш-чаралар болбосун активдүү катышып келгенин кошумчалады. Мындай иш-чаралар көп болсун демекчибиз. Себеп дегенде элдердин ынтымагын чыңдоо, алардын биримдигин чыңдоо, жана эле ушу биздин Кыргызстаныбызда боло турган тынчтыктын күбөсү боло турган эң чоң иш-чаралардын бири деп ойлойм да. Келген меймандар үчүн окуу жайдын тарбиялануучулары аскердик көнүгүүлөрдү, спорттук машыгууларды көргөзүп беришти. Эгемен Кыргыз жергесинде жашаган улуттар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ынтымактуу эл экени маалым. Иш-чара Каракол шаарынын 150 жылдыгына арналып ийгиликтүү жыйынтыкталды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Асылбек Касянов, Каракол шаары.